Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын жана УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери тарабынан Ош шаарына аткезчилик жол менен АИ-80 үлгүсүндөгү күйүүчү майды киргизүүгө аракет кылган адамдар кармалды. Акциздик топко кирген азыктардын мыйзамсыз айлануусун аныктоого багытталган иш-чаралардын жүрүшүндө Ош шаарында 2 күйүүчү май ташыган унаа токтотулган. Документтер боюнча алар 77.720 литр нефраз ташып келе жаткандыгы көрсөтүлсө, чындыгында анын ичинде АИ-80 үлгүсүндөгү бензин болгон. Күйүүчү майды мыйзамсыз ташуу фактысы кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Мындай мыйзамсыз иш-аракеттердин жыйынтыгында мамлекетке 675.483 сом өлчөмүндө зыян келтирилген. Ирандын революция сакчылары корпусунун аскерлери Перс булуңунда мунай ташыган чет өлкөлүк танкерди колго түшүрдү. Кылмышка шектүүлөр миллион литр мунайды аткезчилик жол менен ташып бара жаткан. Вашингтон Тегерандын аракетин коопсуздукту бузуу деп атап танкерди дароо бошотууга чакырган. Май-июнь айларында АКШ Ирандын революция сакчылары корпусунун аскерлери Оман жана Перс булуңдарында танкерлерине чабуул коюшкан деп айыптаган. Тегеран бул дооматты четке каккан. Бишкек-Ош унаа жолунда 1 гектар чөп өрттөндү. Маалым болгондой, өрт кырсыгы 15-июль күнү катталган. Муздак булак айылынын аймагында катталган кырсыкта 1 гектар куураган чөп өрттөнгөн. Алдын ала алынган маалыматтарга караганда өрт этиятсыздыктан улам келип чыккан. Бул жер Токтогул районунун Үчтерек айылына карайт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, өрт кырсыгынан эч ким жаракат алган эмес. Жана өрттүн келип чыгышына аптаптуу ысык себеп болушу мүмкүн. Афганистандын саламаттыкты сактоо министрлиги бүгүн Кабул университетинин жанындагы жардыруудан кеминде 8 адам каза тапкандыгын билдирди. Дарыгерлер кабарлагандай дагы 33 адам жаракат алган. Жарылуу үчүн эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Бул жанкечтинин чабуулугу же бомба алыстан туруп башкарылганбы азырынча белгисиз. Кабул полициясынын башчысы жарылуудан кийин 2 унаа күйүп кеткендигин маалымдады. Бүгүн өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков СССР спортунун эмгек сиңдирген чебери, узундукка секирүү боюнча Олимпиада чемпиону Кыргызстанда төрөлгөн Татьяна Колпакова менен жолугушту. Мамлекет башчысы Кыргызстанга келгени жана Олимпиада чемпиону Татьяна Колпакованын наамындагы сыйлыгына жеңил атлетика боюнча салткайланган эл аралык турнирге катышкандыгы үчүн атактуу спортчуга ыраазычылыгын билдирди. Өлкө башчысы 1980-жылы Москва шаарында өткөн 22-чи жайкы Олимпиада оюндардагы Татьяна Колпакованын эң сонун жетишкендиги анын талантынын, эрктүүлүгүнүн жана максатка жете билгендигинин жаркын күбөсү экендигин белгиледи. Сооронбай Жээнбеков 1997-жылдан бери жыл сайын өткөрүлүп келе жаткан Татьяна Колпакованын атындагы эл аралык турнир анын мыкты спорттук жетишкендиктерине кыргызстандыктардын берген бийик баасы, спортчуга болгон урмат сый экендигин дагы кошумчалады.